Илим жана зикир. Зикир 68. Абдулла бин Хубайб радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айт деди. Мен унчукпай турдум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт деди. Мен унчукпадым. Ал дагы айт деди. Мен эмнени айтайын дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кул хуаллаху ахад жана эки сүрөнү, башкача айтканда Кул аузуну кечинде жана эртең менен 3 жолу оку. Ар бир нерседен, башкача айтканда бале кырсыктан сактанууга жетиштүү болот, деди. Абдулла бин Хубайб радиаллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айт деди. Мен унчукпай турдум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт деди. Мен унчукпадым. Ал дагы айт деди. Мен эмнени айтайын дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кул хуаллаху ахад жана эки сүрөнү, башкача айтканда Кул аузуну кечинде жана эртең менен 3 жолу оку. Ар бир нерседен, башкача айтканда бале кырсыктан сактанууга жетиштүү болот, деди. Абу Дауд. Пайдасы. Кээ бир алымдар айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын максаты көп окуй албасаң, жок дегенде эртең менен жана кечинде 3 жолу оку. Ошол жетиштүү болот, Кудай буйрса.